жашы жетелек балдарга зорлук зомбулук боюнча эми пробарча мыйзамыны 6-чакырыштын депутаттары кабыл алып берген да. Сот өкүлдөрү мыйзам чегинде өздөрүнүн жумушун аткарып атат. Эми мыйзам менен иштешип атат да. Бул жерде 6-чакырылыштын депутаттары пробарча боюнча мыйзам кабыл алып берген да. Мында карап ошол маанисин да туура түшүнсөк жакшы болот. Анан мен эми айтайын дегеним, зорлук зомбулук боюнча биз укук коргоо органдарыны, эмгек министрлигини, ошол эле учурда сотторду күнөөлөп атабыз да. Эми ата-энелердин баягы жоопкерчилигин эч карабай жатабыз. Ата энелердин жоопкерчилигин карашыбыз керек да. Жаш балдарды таштап кетишип атат. Ошондон ушундай инциденттер чыгып атат да, карабайчы. Анан бир топ мыйзамдар менен мына ички иштер министрлигинин бир топ полномочияларыны мындайча айтканда колу бутун тушап салганда мурунку мыйзамдар менен биз мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип, ички иштер министрлигини биз мындай күчөтүшүбүз керек, полномочия беришибиз керек. Мисалы Эркебек Жумабекович, азыр сиздерде азыркы учурда мурда өзүңүз жакшы билесиз, паспортный рейд кылып, паспортный режим кылып бир топ кылмыштарды ачат эле да. Азыр андай учур жок да, туурабы? Эч паспорт текшере албайсыздар да. Мыйзамсыз миграция жана башкалар боюнча. Барбы ошондой полномочия сиздерде? Азыр бизде жарандар баарын токтотуп паспортный режим текшерген өзү эме жок, андай укук жок. Бизде паспортный режим деген жок, илгеркиде ол прописка, временная прописка, соблюдение прописка деген жок да. Азыр Кыргызстан жаран болобу, башка жаран болобу, каалаган жерин жашаса берсе болот. Текшере албайсыздар, туурабы? Анан мурда жана приемный распределитель деген бар эле, убактылуу кармоочу жай. Бир жаранды кармап, өздүгүн аныктап, анан сиздер штраф салып кой берет элеңиздер да, туурабы? Андай да жок да азыр. Азыр бизде илгери өзүн аныктоо боюнча биз 15 күнгө чейин кармап өзүн аныктачубуз. Азыркы мыйзам боюнча биз андай өзү аныкталган адамды өзүн аныктоо үчүн кармай албайбыз. Андай укук жок азыр. Эми кандай кылыш керек? Ошол режимге кайра келиш керекпи? Оюңузду айтыңызчы. Мен ойлойм, Кыргызстандан боюнча, жарандар боюнча маселе эле жок. Бизде баягы миграция боюнча десеңиз, ал боюнча биз азыр миграцияны биз карабайбыз азыр. Азыр миграциянын өзүнүн министрлиги бар. Бизге берген эгерде маалымат берип, мынау башка өлкөнүн жараны визасынан просрочно жүрөт, мыйзамсыз жүрөт деп берсе, ошого барып биз чара көрө алабыз. Бирок өзүбүз барып текшерип, аны тактай албайбыз да. Рахмат.